азыркы сөз кезеги тарых илимдеринин кандидаты профессор Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Мурас фондунун төрагасынын орун басары ушул маселени айланышып тарыхый изилдөөгө көп салым кошкон урматтуу агайыбыз Кыяс Молдокасымовго агайды чакырмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Быйылкы жыл тарыхый окуяларга бай жыл, ошон үчүн бизде тарых жана маданият жыл деп бекеринен атаган жок. Анын ичинде өзгөчө орунду 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүш анын 100 жылдыгы түзөт. Биз эгерде ушул тарыхты терең билбесек, анда кыргыз эгемендүүлүгүн, кыргыз өз жери үчүн кандай аракет кылгандыгын жакшы билбей өтөбүз. Мына жогоруда Токторбек Наматбекович агайыбыз эң сонун жакшы мисалдар менен кеңири баяндап берди. Биздин баяндамабыз эми ошого кошумча алымча болот. 1916 жыл боюнча Совет мезгилинде эле Кыргыздын чыгаган тарыхчылары өз изилдөөлөрүн жүргүзгөн. Өзгөчө Кушбек Үсөнбаев деген агайыбыз архивден архив кыдырып, ар кандай тыюу салганга карабай, 1916 жыл бул оторчулук саясаттын туу чокусу, кыргыз элин өз жеринен кууп чыгуунун эң жеткен чеги экендигин, колониалдык саясаттын зордук зомбулуктун акыркы чеги экенин ошол өз эмгегинде айткан. Андан кийин тарыхчыларды көпчүлүк саясатчылар, тарыхты жакшы билбеген көчө тарыхчылары күнөөлөгөн учурлар көп болуп атат. Тарыхчылар изилдебей келет, тарыхчылар баа бербей келет деп. Бул окуя эчак изилденген. Биз эми ошол окуянын айрым бир жагдарын дагы толуктап, жаңы бир мезгилге ылайыктап изилдеп атабыз. Өзгөчө изилдегенде биз архивдик маалыматтарга көбүрөөк таянып атабыз. Архив бул тарыхка жан киргизе турган негизги далилдер. Архивсиз тарыхчылар сүйлөй албайт. Архивдик маалыматтарды гана так айтуу менен биз ошол 1916 жылдагы дагы бир өксүктөрүн, дагы бир толуктай турган жактарын айтмакчыбыз. Бул жака коюп койсоңор. Мына ошон үчүн мына ушул жылы бул архивде биз көбүнчө Кыргызстандын өзүнүн архиви революцияга чейин 1917 жылга чейин дээрлик жок кесе, биз Өзбекстандын, Казакстандын, Орусиянын архивдеринен негизги тарыхый булактарды алабыз. Мына силер көрүп турган имарат бул Казакстандын Борбордук мамлекеттик архиви. Абай 39 деген көчөдө проспектисинде жайгашкан. Мына ушул имараттын ичинде Кыргызстандын түндүк аймагына тиешелүү 1960 жылдардан баштап 18 жылга чейин бардык документтер мына ушул имараттын ичинде сакталган. Мына 16 жылга чейин айрым документтер, 16 жылдагы окуяга байланыштуу айрым документтер. Бул окуяда 1916 жылдын 25 июнундагы падышанын жарлыгы көтөрүлүштүн башкы себеби деп атабыз. Мына ушул 25 июндагы падышанын жарлыгы элге түшүндүрүлгөн, ошону чечмеленген бул кагаз. Бунун ичинде кантип кыргыздардын арасында тыл жумушуна, аскер жумушуна кандай жол менен элдерди алуу, аларды кантип чогултуу, алардын шарты, алардын бүт бардык ошо болгон нерсеси ушул кагаздын ичинде, документтин ичинде көргөзүлгөн. Анын ичинде мына көргөзүлүп атат. Биз чакырган тыл үчүн чакырган адамдарга атайын жогорку маянаны да коюп беребиз деген жерлери бар. Ошону элге түшүндүрүш керек деп. Мына бул жерде атайын ушуну кармай турсаңар, атайын Жети Суу облусунун аскер губернаторунун мына кагазын карагыла. Секретно деп турат, жашыруун деп турат. Бул жашыруун кагазын эмнен айтып атат? Мына жакынкы арада, жакынкы күндөрдүн ичинде жергиликтүү элдердин арасынан нааразычылык, көтөрүлүш чыгып кетиши мүмкүн дейт. Биз мына ошого даяр турушубуз керек дейт. Мына аскер губернаторунун жазган документи.
Мына ушундай документке таянуу менен, мына Алматадан табылган документ, архивден табылган. Ушундай архивдик маалыматтарга таянуу менен биз силерге 1916-жылдагы окуянын эмне экендигин айтып беребиз. Мына бул ошол жашыруун кат жазышуулар, баштан секретный деп атат. Кантип кыргыздарды, кантип көтөрүлүшкө чыккан элдерди, кантип нааразычылыкка чыккан элдерди басыш керек, кантип токтотуу керек деген мына ошонун бүт жол жоболору ошол жашыруун кат алышууларда баардыгы көрүнүп атат. Кийинки папканы бере бериңиз. Башындагы. Башындагы папканы. Мына ошол архивдик документтерде баа жеткис материалдар бар. Өтө баа жеткис материалдар. Мына бул жерде бир аз чоңойтуп койсоңуз да болот. Бул жерде дагы 1916-жылга түздөн түз тиешеси бар архивдик материалдын бирөөсү мына ошол. Мына бул материалда биз бүгүнкү сөз кылып аткан Беловодскийдеги кыргыздарды 518 кыргызды, андан 138 кыргызды кантип алып келип, ошол Беловодскийдеги болуштун имаратына, атайын коргонго алып келип, окту коротпой, ошол жерден кылычтап өлтүргөндүгү жөнүндөгү документти мына ошол. Мына ушунун ичинде караса болот. Ошону ишке ашырган мына Грибановский, Рымшевич, Белин деген адамдар атайын комиссия келип, аларды кыргыздарды ушул балта менен, айры менен ушул коргонго камап алып туруп өлтүргөндүн, жолдо өлтүргөндүгү үчүн буларды мына сурак алган. Эмне себептен кыргыздарды бейгүнөө өлтүрдүңөр деп атат. Буларды кызматтан алып ошо камап, ошо камактагы анан кийинки илерин берсеңиз, ошо камактагы сурактары, камактагы ошолордун берген. Мына бул жерде мына жазылып турат. Беловодскийдеги Грибановский, Белимов деген. Мына ушул адамдардын түздөн түз жетекчилиги менен Беловодский шаарында, Беловодский айылында Асылбаштан алып келген, Беловодскийден алып келген кыргыздар кантип өлтүрүлгөндүгү мына ушундай документтерде бүт жазылган. Мына ошонун бир эле үлгүсү. Силер баягы миң уккандан бир көргөн деп мына Алматадан жакында эле табылган архивдин бир үлгүлөрү. Мындан сырткары Алматадагы архивдерде, бул архивде 1916-жылга чейин эле ушул Борбордук Азияда, өзгөчө Кыргызстанда чоң бир кагылышуу болоорун сезген падышалык администрация көчүп келген калктарды 3 жолу куралдандырат. Эгерде бул жерде жаңжал чыгып кетсе, ошол куралдар менен биз ал адамдарды жазалашыбыз керек деп. Ошол эле мезгилде 2 жолу атайын чечим чыгарат. Жергиликтүү элдердин курал жарактарын тартып алуу. Алар каршылык көргөзсө, курал жарак менен бизге каршылык көргөзөт деп. Мына 138 кыргыз деп көрдүңөрбү? Төлөбердинский болоштугунан Пишпекке келип, анан жарымы жолдон өлтүрүп, калгандары мына ушул участокто өлтүрүлгөндүгү жөнүндө мына жазылып атат. Демек ушул жерден 1916-жылдагы мына кыргындуу окуянын түп тамырындагы түпкү тамырын ушул мына архивдеги материалдарды алып, андан кийин гана биз мына архивдин негизинде ушундай бир кыргызды кырганга алган учур болгондугун биз айта алабыз. Кийинки папканы айтсаңыз болот. Мына ушундай Грибановский кандай болгондугу уже телеграммаларды улана берет. 3-чү папканы айтсаңыз, совершенно секретный деп башында турат. Аябай жашыруун экендигин. Мына ушу жашыруун документтер бүгүнкү күндө Алматанын архивинен тапса болот. Мына бул жерде дагы бир архивдик материал турат. Мен силерге кээ бир гана архивдик материалдарды көргөзүп атам. Бул жерде мына Кочкор районундагы Абайылда болуштугунун белгилүү инсаны көтөрүлүштүн мезгилинде хан көтөрүлгөн Канат Абукин жөнүндө сөз болуп атат. Канат Абукинди колго түшүрбөсөңөр биз мына кыргыздарды барымтага алып туруп кыргынга алабыз дегенде, Канат Абукин өзүнүн күйөө баласы Курман Лепесовдун өтүнүчү менен келип
колго түшүп берген. Мына Канат Абукин. Бул Канат Абукин ошо Кочкордогу элдин арасындагы эң мыкты чыгаан инсандардын бирisi болгон. Ошон үчүн өз убагында бул 1916-жылдагы көтөрүлүштүн жетекчилери болгон. Аны кийин Верныйдагы азыркы Алматы шаарындагы түрмөгө камап, кийинки документацияңыз ошо түрмөдө өлгөндүгү жөнүндөгү мына документ чоңойтуп койсоңуз. Мына 57 жаштагы Канат Абукин 16 февралда biraz öde götürürüz. 16 fevralda 1917 жылы biraz öde düşürseniz. Doğru. Bunu düşürüyoruz başlarına. Dağ. Buna 16 fevralda saat 8:30'da Almatı türmesinden başına kan kuyulup kaza olgandığı жөнүндө. Buna bu dokument Kırgızdın çıkan insanı Канат Абукиндин кандай каза болгондугу жөнүндө. Мына ушул бул архивдик маалыматтар мына. Ушулардын негизинде биз тарыхты тактап атабыз. Ушул архивдик материалдардын негизинде биз андан аркы изилдөөлөрдү улантып атабыз. Токторбек Наматбекович азыр айтып кетпедиби? Көтөрүлүшчүлөрдүн башчылары жөнүндө буга чейинки маалыматтарды чогултуп, тактоо, алар жөнүндө жазуу кеңири жүрбөй келген. Аларды манаптын өкүлдөрү деп, эзүүчү элдин өкүлдөрү деп карап келгенбиз. Азыр эми көтөрүлүштүн башчыларын биз архивдик материалдардын негизинде кененирээк изилдөөнү колго алдык. Быйылкы 100 жылдык алкагында ушундай архивдик жаңы материалдар Санкт-Петербургдан, Москвадан, Алматыдан кеңири дагы жаңы материалдар табылып атат. Ташкентке азырынча бизге уруксат берилбей атат архивдештөөгө. Мына ушундай архивдик материалдардын дагы бирөөсүн силерге айтайын. Алматыдан, Ташкенттен табылган дагы бир архивдик материалдардын бирөөсү, бул жерде сүрөтү жок. Бул көтөрүлүшкө чыккан элдердин тагдырын кантип чечүү керектигин атайын жыйынга салган 1916 жылдын 16 октябрындагы Түркстан генерал-губернаторунун атайын кеңеши жыйыны. Мына ошол жыйында көтөрүлүшкө чыккан элдерди мындан ары эмне кылышыбыз керек деген маселени талкуулап, Ысык көлдүн тегерегиндеги кыргыздардын бардыгын бир дагы кыргыз айылдарын калтырбай нарынга көчүрүү чечимин кабыл алышат. Ал эми Чүй-өрөндөгү Кеминдеги көтөрүлүштүн өтө активдүү чыккан жерин, Чүйдүн элин, Кеминдин элин Балкаш көлүнүн тегерегине көчүрүү, жайгаштыруу маселеси чечилет. Демек 1916 жылы кыргыздар өз жеринде ээлик кыла албай, азыркы ыйык эсептелген Ысык көлүбүздүн тегерегинде бир дагы кыргыз айылы калбасын деген бул падышалык, оторчулук, жетекчиликтин, акимчиликтин чечими кабыл алынган. Чоң Кеминде бир дагы кыргыз айылы, бир дагы кыргыз үйү калбасын деген чечим кабыл алынган. Бардыгын Балкашка көчүрүш керек деген. Натыйжада Нарынга бүтүндөй баягы ушул көчүрүп алып барып туруп, ал жердеги Тоолу Нарын облусун түзүп, кыргыздарды ошол жактан чыгарбай, ошол жактан чектеп кармоо жөнүндө падышалык атайын чечим чыккан. Бул 1916 жылдын өтө бир кыргыздардын үстүнөн чыккан өтө бир адилетсиз чечими болчу. 1917 жылдагы эгерде революция болбогондо Ысык көлдүн тегерегинен бир дагы кыргыз айылын көрбөй калат болчубуз. Чоң Кеминди бирөңчөй Россиянын борборунан келген, ар кайсы жерден көчүп келген калктар ээлеп калмак. Чүйдөгү көчүрүлүп келген ушул Бишкектин тегерегин бүт кыргыздардын айылын жок кылмак. Демек бул 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн архивде баяндалган айрым бир гана учурлары. Мындай мисалдарды биз санай берсек көп, ошон үчүн биз эгемендүүлүктүн 25 жылдыгында, 1916 жылдын 100 жылдыгында биз тарыхыбызды билишибиз керек. Биз кыргыз элинен, ушул кыргыз жеринен сүрүлүп чыгып, куулуп, кыргынга алган тагдырыбызды билишибиз керек. Азыр дагы бир доклад угасыңар, Кытайга качкан кыргыздын тагдыры кандай болгондугу жөнүндө.
Санкт Петербургдан табылган жаңы архивдик материалдар жөнүндө азыр жакшы баяндамаларды угасыңар. Демек ушул тарыхыбызды билүү менен биз эгемендүүлүгүбүздү, эркиндигибизди, кыргыз элинин ыйык жеринде кантип жашап калгандыгыбызды, кантип ата-бабаларыбыз ушул жерде кан төгүп кыргынга учурагандыгын биз ачыктан айкын билебиз. Ошон үчүн мына 1916 жылды биз тереңирээк билмейинче эркиндиктин, эгемендүүлүктүн баасын жакшы биле албайбыз. Рахмат.